Эгерде сиз юстиция башкармалыгына кандайдыр бир маселе менен кайрылдыңыз, ал арада сизди тейлөө сапаттарынын начардыгы же болбосо кандайдыр бир коррупциялык элементтер байкалган болсо, анда сиз түз эле оңдо жабыштырылган атайын QR коддор аркылуу өз пикириңизди калтырсаңыз болот. Ал үчүн бир гана кол телефон керектелет. Ар бир жаран өзүнүн телефону аркылуу, өзүнүн QR код аркылуу өзүнүн сунушун калтырууга болот. Ал үчүн биз жаран өзүнүн телефонун алып, камера QR код аркылуу багыттоо керек. Багыттоо аркылуу өзүнүн аты жөнүнү, телефон номерин, данныйын калтырып, өзүнүн сунуш пикирин калтырууга укуктуу. Ал калтырылган сунуш пикирлер тийиштүү жоопкерчилик органга түшүрүлөт жана ал сунуш пикирлер автоматтык түрдө катталып, расмий жооп алынат. QR код баракчалары башкармалыктын кире беришинде, ар бир кабатта жана иш бөлмөлөрүнүн эшиктеринде жайгашкан. Ар бир жаран 30 секунд ичинде кызмат сапаты тууралуу оюн калтыра алат. Сентябрь айын алсак, 8 сентябрда Оразали Мамасалиев деген бизге тейлөө кызматы аябай начар деп сунуш таштап атат, комментарий. Андан соң августта болсо Айсезим Жеңишбек кызы деген Алай райондук мамлекеттик нотариалдык кеңсесине тазалыгына көңүл буруп койсо жакшы болмок деп ошого окшогон эле комментарийлер калтырып атат азыркы учурда. Буларды биз сөзсүз түрдө өзүбүз жеке көзөмөлгө алып, айтылган сын пикирлерди өз убагында жойгонго аракет кылып атабыз. Жай айларында ишке кирген QR код аркылуу пикир чогултуу системасы азырынча көп колдонулбай келет. Адистердин айтымында бул тууралуу маалымат элге толук жете элек. Ошондуктан системаны жайылтуу иштери күчөтүлүүдө. QR код аркылуу кайрылуу жарандарга ыңгайлуу жана жоопту өз убагында алууга шарт түзөт. Каякта болбосун ошол жаран ошол жердеги мамлекеттик нотариустан кандайдыр бир туура эмес мыйзам бузууларды аныктаса, юстиция башкармалыгына келип арызданып убара болбостон ошол жерден эле QR коддон кирип бизге таштап койсо болот. Электронный болгондон бери бул жерде саатына, минутасына чейин өзү көрсөтүлүп турат. Эгер кандайдыр бир кат келип түшкөн болсо, биз ошону убагында жооп бербей, суроогун өткөрбөйгөн болсок, албетте бул боюнча тийиштүү биздин Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги тарабынан сөзсүз түрдө чаралар көрүлөт. Ар бир пикир расмий катталып, кароодон өтөт жана зарыл болсо тиешелүү чаралар көрүлөт. Натыйжасы тууралуу жарандарга маалымат берилет. Бул система өлкөдөгү башка министрликтерде да ишке ашырылууда. Самара Асанова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР Ош шаары.